коргогондор эсепсиз ачылыштар жок болду. Ачылыштар болгондо аламда ушул убакта Кыргызстан алга жылбайбы? Ачылыштын элери Нобель премия күтүп турбайбы? Анан Кыргызстан элими кыргызга кызмат кылбайбы деп айтат элем. Филология илимдеринин доктору профессор Памира Кадырбекова окутуучулук эмгек жолунда илимдин өнүгүшүндө дагы бир топ алгылыктуу иштерди жасаган. Анын эң башкы салымы албетте жаштарга немец тилин үйрөтүү жана ошондой эле Германия менен Кыргызстандын ортосундагы улуттук аралык достукту, шериктештикти, маданий алаканы бекемдөө. Дагы илимий иштер боюнча айта турган болсом, бул илим деген өзү бул адамдын турмушунда эң татаал феномен болуп эсептелет. Вот илимий иштердин жыйынтыгы тез эле билинбейт. Бул канча жыл эмгектениш керек, анан кийин гана илимий иштердин натыйжасы билинет. Кызмат кылат чындыкка. Илим деген түшүнүк, элдер билип калгандыр эмдигиче түшүнүп. Айтайын эми маалымдай, чала сабат дилетант айлананын барында. Илимге берсек болмок ант, илгери Гиппократ алымдай. Эч качан жок деп жатпайбы илимде түптүз туура жол. Таштак жерди баспайбы, кылгысы келсе кызмат мол. Ийне менен кудукту казгылары келишпейт, илимди терең изилдеп жазгылары келишпейт. Катары менен чыгышты илимпоз сөрөй болушуп, катуураак койсок талапты ортого бирөөлөр түшөт болушуп. Конвейер менен чыгышты окумуштуу атыгып, талаптар катуу коюлбай, даража кетти сатылып. Бул эми критика да. Бул ырсаптар Памира Кадырбековага таандык. Ал илим жолунда 45 жылдан бери илим изилдеп, аталган тармак тууралуу илим жолу китебин чыгарган. Илгертен аты плагиат. Бирөөнүн оюн колдонуп, илимий ишти жазат бат. Бул жерде биз немис акындардын ырларын кыргызчага котордук. Бул Берлинден чыкты. Анан азыр болсо учурда кыргыз акындардын ырларын, ырсаптарын биз немис тилине которуп, ал жакында Кудай буйрса март-апрелде чыгат деп айтышты. Ошол мен биринчи ырды немис тилинде баштагам да, мунан көп жылдар боюнча немис тилинде баштагам. Анан бул жерде бул немис тилинде да патриоттук жана лирикалык саптар. Бирок муну экинчи эме бөлүккө кылып койдум. Анан ойлодум, эмче мен немис тилинде жазышым керек. Өзүмдүн эне тилимде жазбайымбы? Эне тилимде жазып баштаганда, бул эне кыргыз тилинин абдан бай экенине көзүм жетти. Кыргыз тилде ар бир ойду кыргыз тилде ошончалык жакшы жеткире алат экенине көзүм жетти. Guten Tag. Also wir haben heute das Fach interkulturelle Kommunikation und im Fremdsprachenunterricht. Памира Кадырбековна немец тилин мектепте окуп жүргөн кезинде эле кызыга баштап үйрөнөт. Ал окуп жүргөн мектепте немец улутундагы окуучулар окушкан. Алар менен дос болуп, алардын эне тилине кызыга баштайт. Мына ошондон бери баягы кичинекей окуучу кыздын өмүр жолунун бардыгы немец тили менен тыгыз байланышта болот. Man sollte wissen, was man fragen darf und was man nicht. Буга да өзүнчө себеп бар. Эмче дегенде мен жашаган, ата-энем жашаган жер бул немис айылы бар болчу, Рот фронт деген. Красный фронт да Рот деген. Анан Эрнст Тельман атындагы айыл бар болчу. Ошо эки айылдын ортосунда Жетиген деген айылда. Ошондо мектепке барганда ошо немис окуучулар менен бирге окучумун да. Аларга отдельно сабак родной язык болчу, немецкий как родной, а бизге немис тил деген сабак болчу. Анан ойлочу, эмне үчүн бизге немис тил, аларга родной тил. Ошо кандай өтөт болду экен деп ошону көргүм келчү да, кээде барчумун сабакка. Бизде Андрей Яковлевич Ведель деген немис тил мугалими берчү. Ошол менен киргизчү. Эмне үчүн немистер родной языкты окушат, а биз болсо немецкий язык окуйбуз. Анан ал олимпиадага мени катыштырып, ошол кызыгымды ошол Андрей Яковлевич Ведель аркылуу. Анан кийин университеттен бизде бир немец болчу, Гешеле деген, Höschele немисче Höschele, анын атындагы Бруно Оттович Гешеле. Ошол абдан мага ондай колдоо көргөздү да.
Мен бұл оқуға өтпей қалғамда, өтпей қалып, бірінші документін барын алып алып, экономфакқа тапсырам деп кетіп атсам, ал менің қарым алып, жоқ, неміс тілден өткім, чет жаңағы коммунистік партияның тарихы. Ошондан өтпей қалып, анан кетіп атсам, ошо Бруно Оттович Гешеле жоқ деп документін бербей алып, қайра алып келіп, Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын тарыхы кайра дагы тапшыртып, анан ошентип өткөн болчумун. Ошого кызыгымды ошолор, ошо эки немис улутундагы адамдар, бирөө Андрей Яковлевич Ведель Тельманда, экинчиси ошо Бруно Оттович Гешеле. Анан бизге ошо еврейлер сабак берчү, немис улутундагы мугалимдер сабак берчү да. Илим чындыкты жактырат. Анткени изилдөө бир жөн эле китепти көчүрүү эмес, илим изилдөө бул ийне менен кудук казгандай деген каарманыбыз Памира Кадырбековна илимде ачылыш жасоо эң башкы максат дейт. Все, что связано с Памирой Кадырбековной, это наука и немецкий язык. Филология илимдеринин доктору Памира Кадырбековна Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинде 1998 жылдан бери эмгектенип келет. Памира Кадырбековна менен байланышкан нерсенин бардыгы бул илим жана немец тили. Тил менен илим. Памира Кадырбекованын жашоосунда өмүр бою байланышып тургандай. Ал бардыгына жетишет. Илимге дагы, окутуучулукка, үй бүлөгө дагы жетишет. Андыктан Памира Кадырбековна илим үчүн жаралгандай. Ал өмүрүнүн бардыгын немец тилин изилдөө менен өткөрдү. Муну менен бирге ал эки өлкөнүн маданият аралык байланышты бекемдеди. Памира Кадырбековна факультетке келгенден кийин биздин немец тили кафедрасы германистика жана маданияттар аралык байланыштар деген аталышка өзгөргөнгө салым кошту. Мына ушул тема боюнча көптөгөн магистрлик, докторлук диссертациялар жазылды. Памира Кадырбекованын сөздүктөрүн дагы баса белгилесе болот. Мен Памира Кадырбекованы жогорку кесипкөй адис, мугалим деп айталам. Ушул жылы ал университетте илимий мектеп ачканга жетишти. Ал мектепте биз лекцияларды окуп жатабыз. Памира Кадырбековна у нас всегда связана с развитием науки, с развитием межкультурной коммуникации. Окумушту 1975 жылы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтун ийгиликтүү аяктайт. Аспирантураны 1987-1990 жылдары Москва лингвистикалык университетинде, ал эми 1995-1997 жылдары докторантураны Германиянын Йоган Вольфганг Гёте атындагы Франкфурт университетинен бүтүрөт. Мен өзүм Франкфурт университетинде окудум, докторантураны бүтүп келдим. Аспирантураны бүтүп Москвадан анан Германияга барып. Өтүш абдан, сынау абдан кыйын болчу. Сынак абдан кыйын. Ошол Москвада жүргөн, окуп жүргөн татаал убактымды, ошо бүт барын ошо библиотекада арнап, убактын барын ошо кетирип, балдарын бияка тыштап, ошонун баарын ошо китепке жазган болчу, илим жөнүндө поэмага жазып чыгардым да. Памира Кадырбекова илимдин адамы. Ал кыйла жылдык педагогикалык эмгек жолунда 90дон ашкан монография, окуу китептердин, 10дон ашык илимий эмгектердин автору. Анын ичинде жогорку окуу жайлар үчүн окуу китептери, сөздүктөр жана башка эмгектери билим берүү тармагында илим чөйрөсүндө колдонулуп келет. Александр фон Гумбольдт атындагы эл аралык премия бул. Эл аралык премияны 98-жылы алгам. Бул жерде 97-жылы алган экенмин. Бул Кыргызстанда жана Казакстан, Орто Азияда эң биринчи аялдардан эң биринчи ушуну алган экенмин. Кийин тиги караса Бондогу реестр бар да, ошондон караса. Андан кийин ушул өзүм Гумбольдт премиясы лауреаты болуп туруп ушулар чыган, наследие Гумбольдта. Гумбольдт атындагы премиянын лауреаты болдум. Памира Кадырбековна биздин факультетте эки докторантуранын жетекчиси жана көптөгөн аспиранттардын жетекчиси болуп иштейт. Анын ичинен биздин өзүбүздүн декан Зухра Кадыевна
мына докторантурага жетекчилик кылып атат. Жана кафедрада 4 аспиранттын жетекчиси, буюрса мына экөө кандидаттык диссертацияны жактоого даяр турушат. Памира Кадырбековна ушул азыр бизде студенттер жайында көпчүлүк учурда Германияга жогоруда айтып кетти Памира Кадырбековна, ошо немис тилин өнүктүрүү боюнча немистер кандай мамиле кылышат дегенде студенттерди 3 айга улук саат берип койду, жайында барып иштеп келгенге. Анан ошо Памира Кадырбековна межкультурная коммуникация же болбосо маданиялык баарлашуу деген темада лекция окуйт. Ушул кишинин окуган лекциясы ошо чет жакка кетип аткан студенттерге эң жогорку деңгээлде чет жакка чыкканда өздөрүн кандай алып жүрүү керек, кандай сүйлөшүү керек, мына ушуга аябай жардам берет. Im Zusammenhang damit hat Анын немец-кыргыз, немец-орус тилдеринин салыштырма грамматикасынын теориясы жана практикасы боюнча жазган илимий эмгектерин жана ошондой эле 6 бөлүктөн турган немец-кыргыз элдеринин ортосундагы маданий аралык баарлашуунун вербалдык аспекттери деген илимий эмгектерин баса белгилесе болот. Аталган монографияда жаңы илимий парадигма, лингва-культурологиянын алкагында маданияттар аралык коммуникациянын кептик актылары, сүйлөө этикети, сылыктык, эфемизмдер жана толеранттуулук сыяктуу вербалдык аспектилери каралат. Автор немец менен кыргыз маданиятын салыштырган. Ошону менен бирге немец жана кыргыз тил маданиятынын негизги түшүнүктөрүнө, эки элдин улуттук мүнөзүнө өзгөчө көңүл бурулат. Мисалы, бул менин монографиям эмеден чыкты жана айтып кетпедимби? 6 издательство. Бул абдан көп убакыт жазылган эмгек. Жазылгандан кийин ошол издательство абдан көпкө чейин текшерди. Бүт барын жана плагиат эменин барын текшерип, анан гана чыгарат. Бул 6 өлкөнүн издательствосу. Эмне боюнча бул? Бул маданият аралык баарлашуу, немец-кыргыз элдеринин ортосундагы маданият аралык баарлашуунун вербалдык аспекттери. Бул монография 6 бөлүмдөн турат. Бул жерде биз өзүбүздүн маданиятыбызды чет өлкөлөргө, чет элдик адамдарга, Европага таанытышыбыз керек. Эми үчүн дегенде бизде абдан көп баалуулуктар бар. Ошо баалуулуктарды башкалар, мындай башка өлкөлөр биле бербейт. Ошондуктан биз жака келгенде көп түшүнбөстөр пайда болот. Мисалы, запретный тема, жанагы табу темалар бар, айтпай турган нерселер бар. Ошолордун баарын биз жазабыз. Сый урмат эмне экен, сабырдуулук, ошолордун баары жазылган бияка. Айрыкча бул теориялык аспекттер да. Эми жакында буюрса бир 2 жылда, 2-3 жылда чыгып турган быйылкы Германияга, Франкфурт университетине барып иштеп келген тема боюнча чыгышы мүмкүн. Ал жерде бүт практикалык аспекттер. Ошондо абдан пайда болот да. Чет өлкөлүктөр бияка келгенде кыргыз маданиятын билишет. Биздин кыргыз жаштарыбыз чет өлкөгө барганда алар немис, жаланган немис эмес, Европа элдеринин маданиятын, маданият аралык баарлашуу, кандай баарлаш керек, кандай темаларды козгобош керек, жана дагы канча сен эмгек акы аласың деген мисалы сурабайт, канча балаң бар, андайлар сурабайт. Бизде болсо мындай эркинде сурай беришет да. Кээ бир табу темаларды алар сурап коюшат. Бизде маданият шок болот. Культурный шок деп коет. Ушундай культурный шок болбош үчүн маданият аралык баарлашуудан успешно, ийгиликтүү өтүш үчүн ушулар ушундай статьялар, китептер чыгышы зарыл деп ойлойм. Маданият аралык баарлашуу керек экен. Эмчилени биздин кыздар, жаштар Германияга барат, ушул жерде коммуникатив шоктор көп болду, маданият шоктор болду. Мисалы, бир кыргыз кыз барып, ошо жакы немис улутуна күйөөгө чыгыптыр. Анан биздин кыргыз маданиятындагыдай эле ошо күйөөсүнүн ата-энесине чай берип, анан жыйнап, ошентип кызмат кылса, ата-энеси айтыптыр, бул бизден эмнени каалап атат, что она хочет от нас дептир. Анан ошондо ал абдан жаман шок болуптур. Мен кандай өзүм ак ниетим менен кызмат кылсам, мен акча күтүп атат деп. Бул абдан жаман да.
Ошон үчүн бул сый урмат деген эмне алар билишпейт. Бизде сый урмат түшүнүгү башкача. Ал жерде башкача. Сабырдуулук деген дагы өзүнүн чеги бар. Бизде абдан көп сабырдуу эл, кыргыз эли абдан толеранттуу, сабырдуу экен да. Бирок анын чеги бар дебедимби? Башка элдерде андай эмес да. Эң алгач окумуштуу илим аркылуу Германияга 1992 жылы барган. Ошондон баштап Памира Кадырбековна улуттар аралык достукка, шериктештикке, маданий алакага салым кошкон. Бүгүнкү күнү ал кыргыз жаштарына немец тилин үйрөтүү менен илимий мектеп негиздеп олтурат. Илимий мектепте көрүнүктүү окумуштуулар лекция окуп турушат. Анын башкы максаты жаштарды илимге тартуу, келечекте мыкты окумуштууларды чыгаруу болуп саналат. Арине, алган билимиңди жаштарга үйрөтүп, аларга илимий жол көрсөтүү, туура багыт берүү маанилүү дейт каарманыбыз. Айтсак, окумуштуу мыкты устат, профессор катары жаш окумуштууларды даярдоодо үзүрлүү кызмат кылып келе жатат. Миңдеген филолог студенттерди, көптөгөн магистранттарды уядан учуруп, бир канча илимдин кандидатын даярдап чыгарган. Киргизиш nicht. Жаштарды кантип тартсак болот? Мен былтыр ушу жаңы жылдын алдында илимий мектеп ачтык биз факультетте. Ушу бир жыл чуркап жүрүп, ушу илимий мектеп ачып, илимий мектепти максаты эмне? Жаштарды тартыш керек, илимге тартыш керек. Ошо илимий мектептин ичинде ошонун алкагында жаштар, жаш окумуштуулар, жана аспиранттар, изденүүчүлөр, ошолор статьяларын жазыш керек. Ошолор ар бир айда коллоквиумга статьялары өзүнүн изилдөөлөрү менен айтып чыгыш керек да, бөлүш керек, оюн бөлүш керек. Башка жагынан айтканда илимге такшалыш керек да, коргоого чейин. Коргоодо анда өзүлөрү эркин өзүнүн эмгегин, илимий эмгегин эркин коргой алат. Ошо илимий мектепке биздин абдан үмүтүбүз чоң. Биз ал жерге окумуштуулардын баарын киргизгенбиз. Эң көрүнүктүү Кыргызстандын окумуштууларын киргиздик, чет өлкөнүн окумуштууларын киргиздик. Россия Федеративдик Республикасынын киргиздик. Бирок тилекке каршы ошо мен илимий мектепти ачам деп чуркап жүргөндө көпчүлүгү ошо дүйнөдөн өтүп кетти. Биздин аспиранттарыбыз, изденүүчүлөр ошо лекциясын укпай калганы өтө окунучтуу. Ал Стернин, Иосиф Абрамович Стернин, ошол заслуженный исследователь Российской Федерации. Ошону угуш керек эле. Анын 1500дөн ашык эмгеги бар. Ал 75 илимдин кандидатын чыгарган, 15 илимдин докторун чыгарган, бияка келип турат. Оппонент болуп келип турат биздин диссертациялык кеңешке. Бирок тилекке каршы анын лекциясын биздин жаштарыбыз укпай калды. 2022 жылдын сентябрынан декабрына чейин профессор Памира Кадырбекова Гумбольдт атындагы Фурбениус институтунун стипендиаты. Ал немец таануу, салыштырма лингвистика жана маданияттар аралык изилдөөлөр кафедрасынын профессору жана Кыргыз улуттук университетинде илимий кызматкер катары көп жылдык тажрыйбасы бар. Өзүнүн академиялык ишинин бир бөлүгү катары ал буга чейин Франкфурт на Майнедеги Гёте университетиндеги Гумбольдт окумуштуусу катары бир нече илимий изилдөөлөрдү аяктаган. Die Kirgisen sind gastfreundlich und sie laden immer wieder Menschen ein. Памира Кадырбекова дүйнөлүк жана эл аралык немец тилин студенттерге үйрөтүү менен жаштарга дүйнө таанытууда тил аркылуу зор мейкиндикти ачып берүүгө салымы чоң.